Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Бүгүн биз кайрадан силер менен кыргыз адабияты сабагынан кезиге олтурабыз. Бүгүнкү сабагыбыздын жүрүшүндө мен силерге Анатай Өмүркановдун Чолпонбай деген поэмасын окуп беремин. А бирок бул поэма менен таанышканга чейин силер Чолпонбай Төлөбердиев ким болгон, ал кандай эрдиктерди жасаган, ал тууралуу айтор тарых сабактарынан билип окуп жүрөсүңөр. А бүгүн болсо Анатай Өмүркановдун Чолпонбай поэмасы менен таанышасыңар. Чолпонбай Төлөбердиев боюнча өзүңөрдүн маалыматыңарды поэмадагы бир кача окуялар менен салыштырып талдайсыңар. Эгерде сабакка даяр болгон болсоңор, анда биз сабагыбызды баштайбыз. Анатай Өмүрканов, Чолпонбай. Сен эрдик, келдиң кайдан? Энелердин көз жашынан. Ысымың ким? Туулган жер. Күчүң кайда? Намысымда. Сапар алдың эми кайда? Келечек муундарга. Мүдөң кандай? Дагы күчөп, кирем урпак кан жанына. Жоо жакалап, бөрө этектеп, турган кезде кары балта, чымын жанын ата журт деп, бекем байлап канжыгага, кек артынан кете берип, көп кемиген ушул айыл, чок баскандай чурдей түшөт. Кара кагаз алган сайын, кут учурат кунарсыз кеп, күн кылдырайт эптеп-септеп. Иңирлетип көңүлдөрдү, ириң мисал булут келет, эркектерден аялдар көп, эңсөө эзген ырын төгөт, чалгы тартып, сокко кармап, жакшылыкка үрөн себет, кыл кыяктай абышкалар, чылк кайгыда үлүңдөшүп, майып болуп уулун карайт, ак сакалын дирилдетип. Өчпөсүн өч, кетпесин кек, өлүмгө өлүм, канга кан деп, кумсарышкан карыялар кыбыла карап чыйт түкүрөт. Түгөнбөстөн көбөй түтөп, күргүчтөнүп жоо сүркүчөп, чакан айыл баш жагында, чал эргештин чарбагында, күндө бир мал айланага, чымын жаным калтырата деген жалынч угулат да, анан пастайт өткөн жайда. Эргеш чалдын жалгыз уулу кан майдандан качып келген, аны угуп өз уулунан укканына ишенбестен, карт аюудай ок жаңылган, очорулуп бир чаңырган, анан туруп таяк менен эргеш уулун берип калат. Ит жыгылыш, экөө кулап, таймашуунун акырында баласынын бет айрылып, жоон сандан буту сынат. Эргеш али тыңабышка, күндө келип баласына козгоп коет бутун кайра, жан таттуубу? Ушул жанды сага берген Кудай Таала эл башына күн түшкөндө качпасын деп кайыр артына. Чырагыңмын бул жалганда, ошол жаным калтырата. Жан таттуубу? Сенден көрө кара кагаз алганымда жүзүм жарык болбойт беле эл алдында. Жалгызыңмын, жан соогата, жан соогата. Жан таттуубу? Ушул жаның мен бергенмин, намыс арга жарасын деп. Жарабадың, андан аял келген жаның. Мен аламын курган бала, келме келтир, тез бол, кана. Тоягыңмын, бул жалганда, жаным аман калтырата. Күндө бир мал айланага, ушул жалынч угулат да, аралашып үшкүрүккө сиңип кетет капчыгайга. Мордон түтүн, көкүрөктөн, күйүт булап, чакан айыл уулдарын кан майданга узатышат ар күн сайын. Мына бүгүн Чолпонбайдын энекеси ысык чайын элге берип армияга бара жаткан баласынын ак жолуна тилейт бата, камыштай эл кыркалата жайган бойдун алаканын жүз тигишет бата сурап. Турган чейкил сурмапага, Чолпонбайдын көз алдында аппак чоку, анан ылдый, кыркаар тоолор жыбыт жылга, анан мектеп, анан дайра, анан элес келген кайра. Караңгыда балбал жанган, карегинен каухар тамган, кагелес бой, камыш кирпик, айырмасыз мандалактан. Чыйбыл кыздын жылмайганы, жылттей түшкөн жылдыз мисал, жыргал чачат улам жаңы, ошол кызга аты Гүлнар.
кат бергизип эчен курдай, жолукканда жооп сурабай, жоготконун таап алгандай жоодур карап жүргөн күнү көз алдына келет тынбай. Анан үйдө сандыктагы кызыл аскер атасынын гимнастерка, буденовка келе жатат көз алдына. Буденовка 5 жылдызы жалт-жулт этчү, азыр эле атасаны чече коюп чыккан өңдүү шашып эшке, гимнастерка жүрөк тушу. Тешик эле оңурайган Сурмаке апа алып чыгып муна жаттап окуп Куран, анан төшкү чөнтөгүнөн катты алып 3 бүктөлгөн калч-калч сунуп оку дечү, аны окуп бүткүчөктү жашоон сала агып кетчү. Гимнастерка, Буденовка ата болгон Чолпонбайга сагынганда алмак-салмак жытын жыттап, бороон басып, анан коюу баштарында. Аруу түндө уктап калса, бир алып караан олбур сүрдүү каттан чыгып басып калбаат. Башында бар Буденовка Чолпонбайды беттен сылап, керээс кебин айтчу кыйла. Тоолор кулап кетүүчүдөй. Колдураган жаңырыкта, жан кулактын учунда, жана кылыч мизинде турган кезде акыркы керезимди бу силерге Ленин берген теңдик күн, узун болсун өмүрүң, өмүрүңдү чексизге улап кетсин өлүмүм, кашык каным калганча кылычыңды мен чабам. Аталары атамдын келээриңди эңсеген, балдарына баламдын барктап өткүн деп кетем. Эртең өзүң эрки зор, болгонумда комсомол, заманага ар дайым аккан суудай таза бол. Чымын жаның туягым, заман керек десегер, өзүм окшоп аянбай өмүрүңдү сен да бер. Кийип жүргөн тонуңду, минип жүргөн атыңды, оозуңдагы сөзүңдү алдырганча душманга алдырган оң башыңды. Заманыңды атадай сыйлап өткөн Чолпонбай, атаң ага кубулуп айланаттай эч тынбай, актыгыңды заманга тиктеп турат кышын жай. Селттей түшсө ойлуу, сүрдүү, кыркаар тартып олтургандар, сурданышат уккансыңар, укпай турган суук кабар, тыноо какпас тынчтык бузуп, каргылдашат маматумдар. Эл башына мүшкүл түшсө, эр азамат чекте турар, атаң намыс кишиси эле жүрөгүндө жалыны бар. Өкмөт менен кошо чыгып, байманапты кууп кырып, ушул күндүн өмүр үчүн өз өмүрүн берген кыйып, сен тулпардан калган туяк, ата жолун улачыңап, келбестердин кегин кайры, өткөндөрдүн өчүн кайры. Чамынгынде жолуктурсаң, сенден мурда баргандарды жеңбей келбе жок дегенде, өз жаздыгың ала жаткын. Ошо менен көздөн учкан жеңиш күндү жакындаткын. Баргын уулум, кезек келсе биз барабыз, жеңил деген канча жеңил кармаш менен канды төгүп тууган жер деп, кан майданда жанды берген. Баргын уулум, атаң манас арбагына колдоп жүрсүн, жигит деген жоо келгенде аткарышкан эл үмүтүн, оомин. Кемпир кесек өздөрүнчө кемшеңдешет. Эр жалгыздын жалгыз эле, аскер албай койсо эмне? Шумпай кемпир, андай дебе, ооздуктан суу ичет дейт. Ат башына күн түшкөндө андан көрө аман барып, аманатты так аткарып, аман келсин жүзү жарык. Ак жол сага, баргын уулум, жортконуңда жолуң болсун, жан жолдошуң кыдыр болсун, мүдөң келип иш оңолсун, оомин, оомин. Казганак эл алаканын бетке тартып, асман жара чурулдашып, кол жайышат, оомин. Эзелтеден эр азамат элин коргоп жоого аттанат, аттанганын колко кылбай, канкордон калк өчүн алат. Тоолор менен кумсан кумай, ушул добуш жаңырыктай, күрдей түшүп чоң дайрага күргүчтөнүп чыгып кайра, кайрат кошуп кайраттарга, кайрак болот намысарга. Денең чеп кыл, жоо жолун тос, чегинүүгө жол жок башка, артыбызда жандан кымбат, жандан артык жан Москва. Бул кыйкырык көк асманга атып чыгып жел шамалга, аралашып жери күйүп, адам көрбөс корду кыза, көргөндөрдүн бардыгына жаал кошуп жалына, каар кошуп каарына,
чагылгандай чарт-чурт этип өч алууга чакырууда. Ай асманда сы тамгадай, булут жирейт коргошундай, жоого атылчу сансыз октой күңгүрөнөт калың токой, куш учалбас Дон дарыясы кут учуруп ага тонтой. Токой ичи жер төлөөдө бейпил түндөн миң бир эсе кыйын татаал согуш ишке машыгууга Чолпонбайды бир ай мурун кошкон эле. Айылында калп көтөргөн балдар менен мелдешкенде, жеңип жүрчү тең туштарын той топурда эңишкенде. Куп жарашып аскер шапке, кабар берет каруу күчтөн, карыш кабак калбаат дене керден болуп чыга түшкөн. Булчуңдары экчелгенде, кыйналса да адегенде, эти оор тумсак неме көнүп кетти, көп катары жүк көтөрүп жүгүрткөнгө. Анан келип, бет кол жууп, мылтык атып кайра чачып, бир заматта окоп казып, жаздымдабай ок атканга сазда чуркап бара жатып, Чолпонбайдын түшкөн полку көп улуттан турган болчу. Бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарган өзү курдуу Матревели, Гилязитдинов, Захаринда, Черновалда, Мамет оглу Шувакс жана атасы Иван, уулу Вася, Зыкалиндер ата-бала бир туугандай болуп ага ок жамгырдай чабуулда да, же тыныгуу маалында да аяш эмес жардамдага, баардыгынын калбай жаны, үйрөтүштүү орус жаны. Ийдиреги даана жигит эки эле айда сүйлөп билип, Зыкалиндин атасынан сурай берет: "О абажан, айтыңызчы граждандык согуштагы кылчайыштан?" "Балким", дечү ата Иван. Белге түшкөн аппак куудай акыл агып сакалынан. Өлүү ары тирүү бери тартып турган ошол кезде кындан кылыч сууруп чыгып кызмат кылган Фрунзеде. Туркестанга совет бийлик орнотулду деп Ленинге телеграмма жибергенде мен какайып тургаман да, желе кыргап соккон желге орус, өзбек, казак, кыргыз жаңы заман жаратканбыз, тап боюнча жүрөк бирге эл кошулган Ленинге ошондо биз лениндик достукка үрөн септик эле. Эми мына кан боюнча боорлошуп олтурабыз. Орус, Литва, тажик, кыргыз тап боюнча каны бирге, кан боюнча жаны бирге, ушу бизди жеңем деген мээ жок экен Гитлеритте. Карегиңен кайрат жанган, тапшырганды тагат өткөр кайрат көзү жалын тилге жүйрүк жана балбан, кебетең маа тааныш сүйкүм, жанга жакын сезилесиң, баласындай Фрунзенин. Балам окшоп балам менин, мезгил базыр өткөндү айтар, андан көрө Вася менен бирге барып кампа кайтар. Китеп жазам кийин, биздин муун жасап кеткен, жасап жаткан эрдиктерди, эң башкысы эртелетип, жеңиличе фристтерди. Мүштөк сорот, сакал мурут, саргайганча сороттанан, автоматын чачып оңдоп ойго батат үн катпастан. Токолдонуп, токой күйүп, айыл кыштак бүт өрттөнүп, алдың тосуп чыкпайт барсаң, адам эмес ит да үрүп, терезеси сынган үйлөр, көзү сокур кишилердей томсорушат кирип барсаң, шейит жатат көз алайган. Аял жатат айы жеткен, курсагына штык малган, абышканы жаш баланы тирсегинен асып салган, бети башы кийген кийими көп бала көз алаңдайт, морго кирип аман калган. Арар жерде таңга күйөт, көзү кызыл кутурган ит шүмүрөңдөп чуркап жүрөт, айыл боп-бош мүрзөгө окшоп, катуусунан эчтеке жок, жумшагынан күлү калган, ок чыгарган полк коштошот, солдаттарга дүйнө салган. Көздөн аккан жашка окшоп, көрүстөндө атылган ок, эртеңдерден алымчу кек сыяктанып көккө жетет. Жарты нанды бөлүп жеген, жан каныбыз бирге деген, досу менен Сергей алда, Чолпонбай арт жагында, чабуул коюп баратканда, чарт жарылып каткан мина апа деп ооз ачканга араң жарып, бир заматта колу колдой, буту буттай учуп кеткен көк асманга сөз айта албай андан башка.
Жолдоштору Чолпонбайдын сөөгүнөн түтүн чыгып, сергейине кайгырганын сезип көңүл кайрат айтат. Маң эмне керек? Андан көрө досуң үчүн өч алгының фристерден. 2 эселеп, 3 эселеп. Ок атышуу токтоп кээде. Эки тарап тыныкканда. Токтой жаткан булбул тилин безеп сайрайт кызыл кыргын. Болбогондо эч убакта андай кезде жаагын жанып Антон айтып анекдотун боорун эзет досторунун. Бирөө тартып гармошканы, калгандары жардабаны, кайнап каны кайнап жаны, жерди бир тээп ичи элжиреп, алакан чаап бийлешет, сырын билип куралдардын, жана уруштуу амалдардын, алар кечте жатаарында кеп кылышса сагынганын, алыстагы сүйгөн жарын сөз түгөнбөй таң атканча бөлмө толот кусалыкка. Жарым менин күтөм деген. Мен барганча күтөт мени. Күтмөк кайда бир эркекти, тапса келет колун кармап, тапса кетет колун кармап. Алар бизди коет алдап. Азыр мына көзүм жумсам алдым тосуп чамылдаган өзүм окшош наристемдин караанын мен көрүп турам. Бир кызга мен кат бердирсем, көңүлүн ал билдирбеген. Кат жазыптыр бир кыз мага. Айттым, апам келип кайра. Бир жашадык, бир ай гана. Абиз араң 2 жума, силердики көп турбайбы? Нике кыйып кечиндесе, эртесинде жөнөп кетем. Арбын туура сенде арман. Күлкү чыгат, шарактаган. Эмне деген арсыз күлкү. Ким күнөөлүү калганына? Жарың анда, өзүң мында, билесиңби? Билсең анда өзүңдү өзүң курч, бүлө. Тез жетели жеңиш күнгө. Жеңиш күндү өөп, жыттап, барасыңар анан үйгө, ага чейин душмандан өч алыш керек жан аябай, жол жок азыр күлкүгө андай. Тып басылат бака-шака, оор ойлор коргошундай, ушуларды уктатпастан ойлондурат таң атканча, кең таластын атыр жыттуу, дем алып жел абасынан, табияттын кырсыгынан, тышкары тынч жашап жаткан, суу сураса балын берген адам да жок асыл энем. Арнап сизге кат жиберем, жерин коргоп кеткен майдан ушул катты деп билиңиз. Уулуңуз Чолпонбайдан. Ал күчүңүз кандай апа? Не жаңылык айыл жакта? Мама туммар, камбар ата кандай жүрөт? А биз болсок жанды тиштеп оозубузга, кирүүдөбүз улам күчөп, кыл чайышкан былчылдашка. Мен укпаган улуттардан жоокерлер көп. Каарданып чагылганын чартылдатчу. Аса-муса сыяктанып бириккенбиз, Зыкалиндер, биздер менен ата бала. Иван аба граждандык катышыптыр согушка да. Атам окшош тагдыры бар. Чарчаганды дале билбей чабуулдарга чыгат биздей. Баратабыз сүрүп душман, таш боорлукту алар кылган, жазыш кыйын ак кагазга айтып берем барганымда. Билбей күндү, билбей түндү, биздикилер жан укпаган, көрсөтүүдө эрдиктерди, жолдошу бүт кырылганда, жолду бербей буктурмада, огу бүтүп жардамы жок, жалгыз өзү калган чакта, гитлерчилер ок коротпой, гранаттар өлсүн дешип, граната ыргытышса, ыргытылган гранаттар кайра келип фашисттерге тарс жарылат, ошол замат өлүп ары жараталат. Кексе фашист өздөрүнүн, гранаты өздөрүнө жарылганын даана билип, гранаттын кулпусун бек тартып, анан азга токтоп, ыргытканда күм жан болот. Жердешиңдин Акун аты, Сабырбаев фамилиясы, көк жал экен десе баары, фамилиямды уккан өңдү, сыймыктанып болдум тоодой, эрдикти ойлоп так ошондой. Болсо дагы өзү курман, эрдик жасап өлбөй турган, кеткендердин бири Матай, казак жигит, мерген экен. Кудум биздин кожо жаштай, жер өрттөнүп үйлөр күйүп баратканда фашист сүрүп, арттан жардам келгичекте, жалгыз тосуп мерчемчекти, душман далга жылдырбастан, жик билгизбей, өзүн катып, сойлотуптур фашисттерде, сорго кетсе чекек атам. Ою кетет фристердин, тобу бардай аскерлердин, бирин-бири сөгүп боктоп, жогун жоктоп, күчүн топтоп, көптөп кол жууп акырында, чабуулга өтүп, Курчабаны барса жатат эң акыркы огу менен чыккан жаны. Фашисттердин заардес учуп, таң калыптыр бул эртикке. Ажалыбыз булардан го, ар солдаты миң кетете.
минте берсе. Фашистик самолеттор кулаалыдай калдалаңдап, көктөн бизге шукшурулуп, кыйып учат бомба таштап. Аба тытып жамгырдай ок, асман жерге булагандай кулак тунат, коңуз окшоп. Күдүрөңдөп немис танкы келатканда бизге карай ок түгөнүп болуп майып, баратканда күчтөн тайып, жаш грузин аты Вано калган жалгыз гранатын белге байлап, сени кайбар өткөргөнчө ушул жакка өзүм менен сени өлтүрөм деп неместин танкасына жата кылат, экөөбүз тең. Тыйпыл болот бир заматта, мындай элди жеңүү болбойт. Карманыптыр фриз жака, ушул менен оозум бүтөт, сөзүм бүтөт, катка кайра жооп күтөм. Тармал көкүл талас тоосу, чакан айыл, капка оозу, кубанычы ичке батпай улам карап колдо катка, окутаарга киши таппай, Сурмаке апа келе жатса, терең кудук түбүндөгү үлбүрөгөн ару шамдай Гүлнар кетип баратыптыр. Чөп чабыктан үйүн карай. Кат окуп бер, айланайын. Болсун эне, келди кайдан? Өзүң билген аскердеги көрөр көзүм Чолпонбайдан. Болсун, болсун. Гүлнардын да каны үйрөлүп, бет албыра, жагымдуу бир калтыракка кабылды да, анан катты окуп кирди шатырата. Калч-калч этип эриндери эне өзүнчө сүйлөп берди. Жүргөнүңдөн аман исен, балакетиң алсың энең, кагылайын кебетеңден сүйгөндөн чыккан жашың, сүйүнгөндөн чыккан жашың, сүртүү эне жоолугуна, жооп жаз дейт Гүлнар кызга. Атаң билбес дон дайранын, атыры жыттуу абасынан, дем алып кең мекен үчүн ыйык милдет өтөп жаткан жиберебиз Чолпонбайга алган катты деп билгенге алыстагы апаңардан. Жана дагы Гүлнар кыздан айыл көбү аскер кеткен. 5-6 эле эркектерден кары калды, калгандары кагыраган катын баары. Кары келсе ашк эзелтен, жашты дайым ишке деген. Душман селдей каптаганда жанын аяп ата журттан уул эмес үй күчүктөй үйдөн чыкпай жатып калган. Көптөр менен көргөнүң той, көптөр менен көргүн баарын, төлгө салам аман эсен келсе экен деп чымын жаның. Сага тийчү душман огу ташка тийсин кайып кетсин, жыргалың бүт алды жакта жыйырмага келелексиң. Жарадарлар келип жатат, колдон буттан ажыраган, жигит бири сени колдоп, сактай жүрсүн кырсыктардан. Атаң окшоп карыянын, аткар баардык айткандарын. Бейкүнө аккан биздин кандын өчүн алгын, кегин алгын. Көр коорлорду аябагын, баскынчылар башын жутсун. Каргаймында, каргыштагы, күчтүүрөөк болсун үчүн майданга деп иштеп жүрөм тынбай күн-түн. Мен өлбөймүн иштегенден, андан көрө жаның аман, келсе экен деп тилейт энең. Жана дагы тилеймин мен, анан минтип кошуп койду. Кандай болуп калдың экен, эмне болот сүрөтүңдү эстеликке салып үйсең? Саабет арчы салдым мына, кубат берет чарчаганда. Өзүмдү эстеп бетиң сүртсөң, старшина күлүп келди. Төлөбердиев, не дейсен де? Бийле деди, бийлеп берди. Ырда деди, ырдап берди. Миң кыйнасын түшүнүктүү, жакшылыкка ушул белге. Тердеген соң алка-шалка, колу жетти 3 бурчук катка. Оттой жанып жаш жүрөгө, ошол катты окуганда эжа белбес тулпар болуп, туйлап турду жооп жазганча. Бул дүйнөдө өчүп жанган, баласына энесинин сүйүүсүнөн башка жалган, о эненин тилеги ай, 40 жыл кыргын болсо дагы, тилек менен баласынын чымын жанын алып калган. Аман чыктым кармаштардан, эртең дагы чабуул барам, ыйык иш жок эне сенин үмүтүңдү актагандан. Эне менен тууган жерди бекер жерден салыштырбайт. Ишен ичиң актаймын, ишен апа, жаным чыкпайт. Баскынчынын ыплас буту биздин жерди баспас үчүн, сендей акча ченелердин эрксиз жашы акпас үчүн, күнөөсү жок аккан кандын түгөнбөгөн убал үчүн, жана келчү жеңиш үчүн, жумшалат бүт өмүр күчүм, эсендигин тилээне, сен тилесең өлбөйт такыр, өлбөйм такыр, жалгыз туруп миңге татыр, жандан кечкен болом баатыр.
эсендигим тилээне, өзүң гана тилеп турсаң, 1000 кылымдык кармаш болсун, 1000 ок дейсин, аман чыгам. Эне бүркүт балапанын эгер бирөө алып кетсе, бооруна ал асканын ташын басып таңдан кечке балапанды чыгарышат. Энелик зор кудуретте, эгер кокус ок жаңылып, ээк кагып бу дүйнөдөн коло болуп калганымда, коюп баарын ак чачыңа, колум кармаганда кан жүгүрөт кара ташка. Чыккын десең чыгып кетем. Мен балаңмын ар убакта. Балаң бойдон кылам сага эң бир жаңы, эң бир эски кереметтин керемети. Сөөгү сөпөт болсо дагы уулунун укканына энекеси айткан кепти. Эртең эч бир тарых билбес, адам каны суудай акчу. Баштамакпыз кылчайын ашты, эмне болот, кандай болот, айтыш кыйын аны болжоп. Айыл болуп астын үстүн, мүмкүн шаар тыйпыл болот, эч коркпойбуз, эң башкысы биз сүрөбүз душмандары. Мама Тумар абакемдин мен узатып жаткандагы эсте турат айткандары. Айтып берем эмки катта абалымды чыккандагы. Көрүшкөнчө жаным апа, салам дегин бүт айылга. Ал кат жазды Гүлнар кызга, сагынычка куйгаланып, алоолоно күйүп жанып. Өзүңдөн кантип жашырдың. Өрттөнгөн жүрөк айлансын, кечигип келген катыңдан өпкүлөйм ар бир тамгасын. Кармасам каттын бармагын, былкылдай таппак тамагың. 10 жолу сөзүң кайталап от болуп күйүп жанамын. Укканда көңүл салбырап, ууздан таза атың бар, атыңа затың жарашкан, актыгыңа мен кумар. Белектеп берген бет арчың, бетиме бассам беширте. Ак олпоч өңдүү сезилет, белектеп берген бет арчың, бетиме бассам беширет, алкынган ичте сагыныч. Азайган өңдүү сезилет. Билегиң менен катыңа берекем Гүлнар рахмат. Беттешсем жогу алдырбай, бул экөө жүрөт кубаттап. Элестетте. Ал укпаган бир чоң эрдик койду жасап. Пионерлер гүлүн кармап, комсомолдор аны жандап. Аба жарып, шаң музыка, эл тосууда урмат менен, шум карым деп кучак жайып энекеси өбөт беттен, ана элдин арасынан Гүлнар жылып дагастына, элең карап Чолпонбайга, эрдигиңе кылып заат, колдо кызыл гүлүн булгап, күн жүздөнүп, күлүп турат. Уйку качып Чолпонбайдан узун түндө санаасысан, бири-бирине бири тоңмуй болуш үчүн эзелтеден апаат согуш болуп келген, ал окшошот чоң ооруга, канат сермеп шамалга тең капыс келип не бир улуу өмүрлөрдү, өлкөлөрдү оп тартып шуу алып кеткен. О адамдар, бири-бирине көрсөткүчө зомбулукту, бири-бириңди сүйүп сыйлап, ассалому алейкумду бийик тутсаң эч убакта болмок эмес чимелидей өлүк төбө кырлууда. Адам колу алмустактан ок атууга жаралбаган. Мылтык эмес кармап соко, кол сунулса тууган доско, ассалому алейкумду бийик туткан жалбыракты көрчү ана, бири-бирине көрсөтпөстөн корду кыза чоңмун дебей баары чогуу жашап жатат ынтымакта. Жалбырактар, чөптөр, дарак башы менен сайлышып турган адам көктү карап, бактылуулар бир орундан жылбай туруп турган үчүн басканы болсо адамдардай кырат беле бири-бирин. Күчтүүлөрү күчсүздөрүн, алдуулары алсыздарын кулдап анан мазакташып жасайт беле каалаганын. Эмне үчүн ушундайча? Баскан сүзгөн бүт жаныбар, алган эмес адамдар да бири-бирине үстөмдүгүн көрсөтүүгө болот кумар. Жер жетпейби жашаганга? Аба азбы дем алганга? Пейилдерди тарытпаса, нан табылат чайнаганга? Анан эмне? Бири-бирине тиш кайрайсың өчүң барча. Акыл качса адамдардан кимдер түшөт арачага? Пейили ою чексиз кенен талаасындай мелмилдеген, күчтүү болуп күч көрсөтпөс, досу үчүн керек кезде жанын берген канын эмес, улуу орус болбогондо кыргызымды толбо суучка жан алгычтай болгон фашист эчак кырып салмак тура. Бүркүт болсо баскынчылар, эркиндигин коргогон эл. Аны тээп чыкчы шумкар, бычак болсо баскын чегер, кылыч болот ошол замат эркиндигин коргогон эл. Жатка жерди бүт тарттырып,
эрксиз кулча тирүү калып, жашаганча канмандайча кылча иши бөлгөн артык, эрксиздиктин кылымынан баатырдыктын мүнөт артык. Дөң алынсын, келди буйрук. Мурадиян политрук, сүйлөп жатат кайрат чачып чымын учса угулчудай, полк буйрукту тура тугуп, сүйлөп жатат. Коргонууда турдук көпкө жанды тиштеп. Бүгүн таңда жооду зоту, турган дөңдү алыш керек. Бүрсүгүнү алар бизге чабуул жасайт алантпесек. Дондун аркы жээгиндеги бузуп турган пласттарымды Боштобус Сельявное жана Уров кыштактарда. Өмүр жалгыз, мекен жалгыз. Адамды адам кылган намыс. Биздин максат эркин болуу, алардыкы басып алыш. Өмүр жалгыз, мекен жалгыз. Эгер мекен милдет такса, көтөрөбүз арбакта, болсо дагы көтөрө алгыз. Өмүр жалгыз, мекен жалгыз. Ошол жалгыз ата мекен жанымды алып кала көр деп, жардам сурап турат сенден. Өмүр жалгыз, мекен жалгыз. Ошол жалгыз өмүрдү сен бергин, аман калсын десең, жандан артык ата мекен. Мекен сүйүү актыгына сыналуучу келди мезгил. Ыктыярда көк жал өткөр, азаматтан чыккыла 11. Мен даярмын бардыгына. Алга басып Иван ата кызыл тууну маңдайына тийгизди да чөгөлөдү. Сакалынан жашы тама. О кызыл туу, о ыйык туу, сен жаралып эркиндикти сүйгөндөрдүн кан жанынан бизге мурас берилгенсиң Лениндин өз колунан. Жер өмүрү күн нурунда, а биздики кызыл тууда, берем сени урпактарга так ушундай аруу, таза. О кызыл туу, өзүң барсың. Жер үстүндө Россия дем чыгарып турган чакта сени жатка тарттырбаска салгылашып келе жатам. Сакал мурут агарганча салгылашам кыл учунда. Турган кезде жашоо күнүң, сенин күнүң бүткүчөктү бүтүп кетсин менин күнүм. Бар бол тууң, жол көрсөтүп, жаркырап тур бизден кийин. Келчү моон кылымдарга сен жаркырап туруш үчүн чыгам мына мен катарга. Ата, токто, мен турганда, деди Вася. Желек үчүн тура калды Чолпон байда. Бейкүнөө аккан биздин элдин каны үчүн, мекен үчүн, калаа үчүн, талаа үчүн, тоолор үчүн. Каар чачып карегинен, дондун аркы жээгинен көзүн албайт 11 жоокер кыз обокел жүздөрүнөн. Сылагылайт бир гана жел, өмүр кымбат, аны андан кымбат мекен үчүн берем. 11 жоокер 11 жолборс өч алууга мекенишкен, кекенишкен. Жөнөйсүңөр таңкы маалда. Токой түнү көөдөй кара, чыл куюган айланага чегирткелер анда-санда чыркылдашат, жылдыздар да муңайыңкы жымыңдашат. Токой камыш айдарымга шуулдашат коогалана, калайык журт каарын окшоп, дон суусагат, жээк копшоп. Бир жан кирпик ирмеген жок. Ар кимиси аркылы ойдо, Чолпон байга тартылууда өткөн күнү комсомолго, анан айыл апакеси. Анан Гүлнар жайнап гүлдөй, сымсайыңкы карайт күлбөй. Атасынын керээс каты, анан арткы байламасы, Дон дарыясы, Дон талаасы. Шаңк дейт кайра кулагына, өзү берген ан тубада ыйык мекен сага келген, ажалга мен өзүм кетем. Таң кулан өк таштаганда, шыбыш бербей тирүү жанга 11 жоокер баарысыз шай, түштү шарт-шурт, кайык салга, дондон дүрбү салып душман, кичине эле шек шооратты, сезер замат бир тарапты тытыратып атып турган. Салган өңдүү алаканга, дондон баарын көрүп даана, кара нөшөр огун төккөн, камыш түбө кыймылдаса. Сактык менен илбээсиндей, 11 жоокер шек билдирбей, баратканда сагызгандан сак фристер байкап калып, пулеметтун жаагы жанып, бир заматта суунун үстү булоолондо кайнагансып. Кайык дагынын жаны бирге. Жамгыр окко карабастан, бел байлашып тобокелге 11 жоокер жылат оодо көздөн учкан жээкке жетип, секиришти туш-тушка жакка, жер менен жер, секин аста,
боор токтоп Дузот жакка жылып барат жанды албаска. Чолпонбай эң астында бара жатып граната ыргыт деле пулеметтон жаагы жап боло түштү. Ал кыйкырып «Ура, ура!» калдаңдаган баратканда очорулуп шалак кулайт, ок кадалып каруусуна о карантүн көздөн учкан Дузотуна 3-4 адам калган эле. Эми ушинтип ушул бойдон турбайбы эмне? О Чолпонбай, кайратыңды учурдуңбу шамал желге? Касам кайда ата журттун жарайын деген керегине? Келгениңде баралыңа, өмүр берген ушул заман ажытына тилечү элем жарайт го деп. Сыналчу кез келди мына, жыгылганды тургузуучу, жарадарды соо кылуучу, бол уулум мекен деген ажайып күч кереметке. Чолпонбай тез эске келсе, жыт каңырсыйт, булут көктө, жаагын жанып адатынча Дузот деле дөңдө. Каны кайнап ушунча жакын каалгандыгын көрбөгөндө, көздөрүнөн чаары чыгып, атырыла алга умтулуп, акыркы күч, акыркы дем, эң акыркы алым жыйнап, ажал бүрккөн пулеметтон кылуу үчүн жагын жап, тиш качырап, ыза кайнап, ат жолборстой айбат албууттана бир секирип, амбразураны бек кучактап жатып калды. Кан буугандай, октык токтоп, биздикилер дөңдү алууга чыкты, ураалап. Чолпонбайдын жүрөгүнөн кара курум кан тамчылап, жан мусасы турду ырдап. Куш асманда кек алгын деп учканда, суу ташкындап, өч алгын деп акканда, бешенеден үргүлөйт ата журт, бактылуумун сени коргоп жатканга. Ыйык тутуп, аруу тутуп намысың, тыңшайм сенин жүрөгүңдүн кагышын, таап берсем деп жүрчү элем өзүңө өлбөстүктүн көздөн учкандарысын. Дүйнө салсам тирилемин сен десең, эч азайба, эч кемибе, өлбө сен. Өмүр бою туткун бол деп болормун, сенин эркиң күнүң үчүн кең мекен. Сагатылган окко ыйык мекеним, төшүм тосуп ажалыңа кетемин. Мен дүйнөдөн кеткендигим кеп эмес, өзүң бар бол, өссүн колуң, этегиң. Керезин бул, мен келбеске кетерде, кыргыз болгон жана дагы болот де. Мендей болсун улууңдун начары, эч базайба, эч кемибе, кебелбе. Кылым кыркып кылкылдаган тууларың, эркин желге эгиздесин ырларың, кайсы жерде мен жатпайын сеземин, кай шамалда кай бутагың сынган. Ар бир уулуң сага мендей жалынсын, жүрөгүн чаап айлансын да кагылсын. Кетсе чөптөп, кайтып турсун саа деп, ак сүйүүсүн, камкордугун сагынчын. Дүйнө көчүп аяаламдан, булут жылат саймаланган, ыңжың болуп кайдан жайдан үн угулат атасынан. Ылаачыным, ыраазымын, анан жылып көз алдына, келден эсе, тууган жери, ал соңку ирет жыт искеди. Алтын апа, кечир мени. Куудай чачың сылабаймын, бырыш баскан бетиң өппөйм. Кандай гана оор сага, менден башка болбодарга. Кечир мени, кечир апа, келем сага. Көчөлөрдөн бала болуп күлүңдөгөн, шамал болуп чачың сылап, айланбаймын аба болуп. Саруулансаң сайрап берем, талга конгон кушуң бол. Жыт сагынып кусалансаң, ак гүл болуп таң заардан, көз жашыңдан гүлүм ачам. Мен барбасам бул милдетке, мага окшоо бирөө бармак. Өзүм окшош сагатылган окко төшүн тосуп калмак. Ыраазымын төрөлгөнгө, эң башкысы балалык парз, милдетимди өтөгөнгө. Кечиргиле, баскынчынын баарын кырып тыйпыл кылып, кең мекенден кууп чыгып, анан кийин кетпегенге. Кечиргиле. Улуу мекин күйүт тартпа. Мендей сансыз балдарың бар. Мен энемдин жалгыз элем, эң акыркы жашы сымал, жаштыгымды бердим сага. Сен түбөлүк жаш болуп кал.
Күчүм берип турам тилеп, мындан дагы күчтүү болду. Бердим сага өмүрүмдү, болсун күнүң түбөлүктүү. Ааламда жок асыл өпкөм, сени ыйык турпагыңды, баскан эмес бөлөк бөтөн. Эч убакта бастырышпайт, муун бизден кийин өскөн, канча узак, канчалык оор, канча кыйын болгон менен бардык жолум сага келген, сага келет ата мекен. Менде баары болуп толук, бир гана сен болбосоң, жашаганым сокур тыйын. Ошол замат мен жок болсом, бар бол дайым, амандыгын тилеп жатам сансыз кылым. Обологон күлкүң уксам, ошол менин амандыгым. Суук колдон, суук көздөн сактап жатам сени дайым. Калдайып тур каралдым. Карааныңдан кагылайын, о асыл жер, кечир мени. Келбетиңди көрбөйм кайра, дон өзүңдүн добушуңду берип турат. Таластайра сагынычым мөңгүн мисал, эч эрибей калтыңдаган керек болуп карап турар. Эпилог ордуна. Баатырдык. Сенин гана айкелиңе сыйынам, башымды ийем, таазим этем. Бир үнү көктөн чыкса, бири жерде, төрт бурчунан бири сынык куу дүйнөдөн, ийилбей илээси көп өкүмдарга ай чапчып, байрак татып нам салды. Элиңе жел тийгизбей болуп арка, кыдырап келгениңе кылымдарды. Баатырдык, сөөгүңдөн чыгып түтүн, кан жутуп кала балуу күндалакчын. Укум жер, томуктай бир тооң үчүн жан берсең өз жаздыгың ала жаттың. Күйүп күл, өчүп көмүр калган кезден, узундун учу болот бирөө жеткен, тереңдин түбү болот акырында, кендин да кыйры бар чексизделген. Чеги жок, уч да жок, түбү да жок, баатырдык сенин гана ибаратың. Эртеңки кылымдарга болуп жомок, муундан муундарга уланасың. Баатырдык, колдон кылыч, баштан туулгаң, түшүрбөй каның уучтап, жаның тиштеп, закымда учан теңиз чалкарында, зар дебиң турсун дайым бизди тиктеп. Салбат, камчы таштам өмүрүңө, ал туура туулмак сүннөт, өлмөк парз, анан да бактылуулукту бөлүккө, көз жумуп, бирок өлбөй тирүү калыш. Дон суусу Селявное кыштагында, мен барып зыяратта Боз Адырда, атайлап белге түйүп, ала келген топурак роолодум Чолпонбайга. Турушту пионерлер кызыл жагуу, дружина Чолпонбайдын наамындагы. Колхоздун партрогу Иван Судник маалымдайт мен укпаган маалыматты. Коюлган дозотуна өзүк калган. Кыштактар ошол күнү бошотулган. Билесизби, чөнтөгүндө эмне барын? Калган дейт. Гүлнар кызга жазган каты, саймалуу сансыз тешик бет арчысы, 3 бүктөм газетанын кесиндиси, душманды кыйрат деген жамбылыры. Комсомол билетичи? Комсомолго өткөндүн эртесинде дозот барган. Токтом бар, бирок билет колго албаган. Даяр бол Лениндин иши үчүн, дайым биз даярбыз. 3 балдардан. Чыкпастан чыккансыды Чолпонбайдан, Фрунзе, Түбөлүк от, Эмен багы. Жеңиш күн гүл коюшат элдин баары. Дондогу боордоштук мүрзөсүнөн өпкүлөп ала келгем топуракты. Мен коюп боордоштук мүрзөсүнө карасам, пионерлер тизилишет, ар дайым аталардын, агалардын ишине дапдаярбыз. Арбагына, ар дайым тазабыз деп ант беришет. Алардын жаш, бирок да айбаты күч, антынан Чолпонбайдын сүрү келет. Талас, Ворожнев, Селявное, Фрунзе, декабрь 1984 жыл. Урматтуу окуучулар, ушуну менен биздин бүгүнкү сабагыбыз өзүнүн жыйынтыгына келип бара жатат. Бүгүн силер Анатай Өмүркановдун Чолпонбай поэмасы менен тааныштыңар. Чолпонбайды
согушка узатуу, анын үй бүлөдө жалгыз уул экендигин, анын согушта өзүнүн апасы менен кат жазышканын, каттагы мазмундарды, акыр аягында кандай чечимден улам Чолпонбай каза болгондугун, андан кийин дал ошол окуянын эсебинен жеңиш келгендигин, ал эми анын жансыз денесинде жерге узатуу болуп жатканда анын жанынан табылган каттарды, аларда эмнелер жазылгандыгын, мына ушулардын баардыгын бүгүнкү поэмадан биле алдыңар деп ойлойм. Эми болсо силерге тапшырма момундай болсун. Мына өзүңөргө белгилүү болгондой алдыда 9 май жеңиш майрамы келе жатат. Ар бирибиз дал ушул жеңиш майрамына карата сүрөт тартабыз. A4 өлчөмүндөгү баракка сүрөт тартсак жакшы болот. A4 өлчөмүндөгү майрамга жеңишке карата сүрөт тартып, ага бир сөз жазабыз. Эми кандай сөз жазасыңар, ал өзүңөрдүн чыгармачылыгыңар. Тарткан сүрөтүңөрдү WhatsApp аркылуу кыргыз тили жана адабияты мугалимгерге жибересиңер. Кийинки сабактардан көрүшкөнчө сак саламат калгыла.